Бул ишти дагы азыр күнгө чейин бизде кыргыздарда деле башкаларда деле ташташпайт. Көпчүлүк коомчулукта бул жахилияттын доору ташталбай келет. Анан мунун ыйлагандыгы дагы эмне? Адамдар ыйлаганда ага эзилип ыйлабайт, ошо эл көрсүн деп ыйлайт. Ошо аялдар кошо айтып ыйлаганда ыйлабай койсо, ой тиги ыйлабай отурат, атасыга ыйлабай безирейип отурат деп, ушундай деп айтат деп, ошон үчүн ыйлашат. Артист болуп калышкан. Отурат жөн эле бир жакшына тамак ичип, күлүп, жайнап отурушат. Бирөө келди десе баары картошканы алып, о деп бирдей бакырып кыйкырып калышат. Артисттик да. Ыйлабай эле койгула десең, кой эмне дейт тигилер, ыйлабай жатат деп, безирейип отурат деп айтат дейт да. Бул баардыгы эмне? Жахилияттын доорунан, жахилияттын адаттарынан. Бул аялдар эмес, эркектер да кылышат. Эркектер да ошондой өлгөн жерде эмне? Турушат. Жөн эле кадимкидей сүйлөшүп, күлүп, каткырып эле турат. Бирөө кирип келаткан болсо, тур, баары турат, беттерин жаап бөкүрүп калышат да. Бул вообще мындай акылсыздык, караңгылык доордун иштеринен да. Көзүнөн бир жаш акпайт. Ыйласаң чындап, ыйла, токтобой ыйла. Анын аерге барып ушу бирөө келгенде эле эметип калбай. Айтат: "Вакала ан-наихату иза лам татуб qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbanun min qatran wa dir'un min jarab." Раваху Муслим. Эми наиха деп айтат. Ошол жалган ыйлагандык, артисттик мындай жалганда. Өлгөн жерде артисттик кылгандар дейт, алар өлгөнгө чейин тооба кылып калбаса, ошол ишинен Аллах Тааладан кечирим сурап, ошол ишине өкүнүп, тооба кылып калбаса эмне болот дейт? Кыямат күнү. Бул коркунучтуу өтө. Бул нерсени элге жеткирип, өзгөчө аял кишилерге жеткириш керек. Ошол нерсени кылбагыла деген нерсени жеткириш керек. Бул чоң күнөө, жөнөкөй эле нерсе эмес, бул күнөө иштерден чоң күнөө. Айтат, эгерде ал өлгөнгө чейин тооба кылып калбаган болсо, туqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Ал эмне? Кыямат күнү ушундай абалда тирилет, анын денесинде ушундай темирден болгон кийимдер да. Ал эмне? Кызыган кийимдер темирден. Ошондой кийимде, мындайча айтканда бул азаптын түрлөрүнөн. Ушундай катуу азапта азапталат кыямат күнү деп атат. Бул сахих хадис, Муслимде келген. Демек, өлгөн жерде ушинтип ыйлагандагын, кошо айткандагын чоң күнөөлөрдөн жана бул исламга чейинки караңгылык доордун сыпаттарынан, ошолордун адаттарынан болот. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кетти, муну менин үммөтүм дагы ташташ кыйын болгон амалдардан дейт да. Ошон үчүн бул нерсени ташташ керек, таштаганга аракет кылыш керек жана адамдарды кайтарышыбыз керек ушундай иштерден.